Assalamu alaikum, hurmatlı bir tuğanlar, hurmatlı bir tuğanlar. Men hazır el жақшы көргөн, men de жақшы көрgön inilerime Adakan Madumarov menen Sadır Japarovga kayırlayın dep atam. Çınına kirgende çында bilesizlerdi, ökөөңү teң el жақшы көрөт. Ökөөңү teң el жақшы көрөt. Sizlerдің ayыңардан hazır el iki tarafqa bölünüp durат. Бирок улуу чындыкты айтыш керек. Эч кандай административдүү ресурсу жок эле. Садыр Жапаров да жагында көпчүлүк эл туруп атат. Даже ушундай да Садыр Жапаров уже 100% сөзсүз президент болот. Ушундай, мен де ушундай билбейм, ушундай сезим. Мен муну Садырга жагылдан кылайын деп, же Адаканды тарынтайын деп айтып аткан жерим жок. Адакан Мадумаров мына көктөйүнөн жаш бала кезинен баштап ушу саясатта жүрөсүн. Көп окупсун, көп байкапсың. Бирок бул жалган дүйнө ушундай да. Көп эле биздин максаттардын баары ишке аша бербейт. Кандай аракет кылсак дагы. Кандай аракет кылсак дагы кээде ашпай калат. Сен эми армансызсың да, дагы да мүмкүнчүлүктөрүң бар. Бирок кээде эркекче жеңилип да үйрөнүш керек да. Мына бүгүнкү күнү сага караганда Садыр Жапаров көбүрөөк элдин сүймөнчүлүгү болуп калды. Буга чейин сени жакшы көрүшчү. Эмне үчүн? Муну биринчиден биздин өзүбүздүн элдин, Кыргыз элинин дагы бир орточо мүнөзү бар. Башка улуттардан айырмаланып, өтө боорукер, ишенчек, дайым жакшылыктан үмүт үзбөгөн эл да. Садыр Жапаров да айтып атат. Мынау 30 жылда сен ошончолук элге таанымал болуп жүрүп, сен деле запкы тарттың, туура эмес акыйкатсыздыктарды көрдүң. Бирок Жапаровго окшоп түрмөгө помоймо турганың жок. Этият мамиле кылып аттың да. Сени отургуза алганың жок. Сенен чындап эле коркушат. Сенен журналисттер да коркот. Саясатчылар да коркот. Бир жагынан сыйлашат. Акылыңа жана башкаңа. Ошол дагы чоң жетишкендик да. Ушул сен ойлойсуң, сенин өзүңдө кемчилдигиң барбы? Сен дагы айтпайсың бир жолу эркекче өзүңдүн кемчилдиктериң, баарын эле нравоучение кылып уруша бересиңби? Качыр деп атасың, тулпар мен деп атасың, калганын качыр деп атасың. Шумкар мен деп атасың, калганын карга деп атасың. Калганын да эле полный эле айтып коюп атасың. Ошону биз көрүп турабыз да. Түркөйлөр, тупойлор дейсиң. Эми тупой болсок дагы сенин тууганыңбыз биз да. Эми болгонубуз ушул да. Жалпы эле ошондой акыбалга алып келип койдуңар. Же ушундай обстановка, бул дүйнөдө ушундай бывший Советтер Союзунун мамлекеттеринин бардыгында эле ошондой болуп атат да. Албетте. Мындай факт ушундайды кантип байкабайсыңар? Эми көктүктүн да чеги бар да. Көктүктүн да чеги бар да. Мындай эмес да. Азыр деле эркекче болду, чама сен жарыгың тиет окшойт эл журтка. Мен чегиндим. Мен Садыр инимин эмес үчүн чегиндим десең, эми албетте фанаттарың сөгөт сени да кичине. Бирок элдин тынччылыгы үчүн ушун биригип кетиш керек да. Десең, мен ойлойм да, билбейм, эми адамдын ичине кирип чыкпагандан кийин билбейсиң. Садыр Жапаров сүйүнүп, кучактап тосуп алат да сени. Сен өтө ключевой постто болосуң да. Сенин колуңан келет кыргыздын идеологиясын, кичине мүнөзүңү түздөсөң,
бүт учон акыл эстүүлөр менен кыргыздын идеологиясын тапчы. Sen ошентип чоң тарыхта каласың. Азыр деле жашсың. Балким эмдиги выборда sen болуп каласың ошондо. Эмне болуп атасыңар эми? Кандай кыласыңар? Мындай болбош керек да. Жерге акыл айта турган мен эмес. Sen разы болушуң керек да. Көктөйүңө менин атам сени жакшы көрдү. Мындайча айтканда согушка катышкан аксакалдардын баары Исхак Разаковдай болот экен. Ушундай жаш бала экен деп sen моментинде эл эмнеге муктаж экенин таба билесиң да. Ошо кезде биздин элдер бригадирден корккондо, чынын айтканда сен заслугаң просто Аскар Акаевди демократиянын элдер биле элек кезинде уже Европанын ар жак бери жактан как журналист билип алып, Акаевга каяш айтып атып эле сен депутат болуп калгансың. Мына азыр дагы сен билесиң, могу Кыргызстанда кыйналган элдин оюн биле элесиң да. Ошолордун каалоосун айта элесиң, ошон үчүн сени жакшы көрүшөт. Бирок ушу элибиздин кыйналганын ким гана оңдогусу келбейт экен. Баары эле оңдогусу келет, бирок өтө кыйын болуп атпайбы? Жөн эле сулуу сөз менен оңдой бере албайбыз да. Мындай акыйкат сүйлөп үйрөнөлү да. Sen келсең эле сразу элдер үмүт этет да. Мына талаа түздө жүргөн балдардын чындап эле саясатты укканга дагы убактылары азыраак, реальный жашоого убактылары азыраак. Анан сен айтсаң ошолор ишенишет. Ушу Адахам мар болуп калса эле биз сразу Кыргызстанга барып эле гүлдөп эле жашап калат экенбиз деп. Ондой болушу кыйыныраак да. Ондой болушу кыйыныраак. Лучше кээде ушундай коем. Жеңилип да үйрөнүш керек да. Кээде Садыр мен ойлойм да, Садыр көкүрөгүн ошо ташийып өкөтең эле тосуп алат болчу. Сендей тажрыйбалуу киши боптур бал инелерим, мен силерге жардамчы болоюн десең. Күчтүү эле посту берип ошо дайым сенин кеңешиң угат эле го. Да эркекче жеңилип да үйрөнүш керек. Бул али да кеч эмес. Мен сен антсаң алар түртө болгон эле анча-мынча адам мамлекет үчүн, жалпы эл журт үчүн, келечек үчүн анча-мынча бир принциптерден кетиш да керек да. Азыр Кыргызстанга эми ол система башка да. Биз азыр демократический коомду кабыл алдык. Социализм биз эч качан курбайбыз кайра. Ушул жол менен кетебиз. Буга такыр башка жетекчилер керек. Буга Исхак Разаковдай эмес, ал коммунистический партиянын ошондой жетекчилери. Масалиевден эмес, башкачараак жетекчилер керек да азыр. Элдин бардык слоюн, буржуйун дагы этият кылган, пролетариаттын да этият кылган жетекчилер керек да эми. Ошону түшүнүш керек. Мен силерге ынтымак каалайм. Мен ойлойм, Садыр агаңы көкүрөгүңө тарт, иним. Ал улуураак, сен кичүүрааксың, көкүрөгүңө тарт. Элдин эмес үчүн. Анан элдер азыр ар нерсе деп атат. Жок, эл каалагандай система кетет. Эч качан люстрация сөзсүз болот. Мен оюмча, ал болбосо баары кайра чыгат. Садыр мен ойлойм эми акылдуу кишисиң. Акылдуу жигитсиң. Элдин баардыгы сенен үмүт этип атат. Сенде акыйкатсыздык элдин көпчүлүгүнүн башынан өткөн. Кыргыз элинин 90% сендей деңгээлде болбосо да көрүп турган, баштарынан өткөн несправедливосттар. Ошол ишиңерге ийгилик, ынтымак болгула.